Биз азыр 11 жылга айылындагы кылкандуу дан эгиндери эгилген талаада турабыз. Бул талаа жалпысынан 30 гектар жерди түзөт. Учурда жыйноо иштери толугу менен аяктап калган учуру. Быйыл мол түшүм күтүлүүдө. Учурда жайкы талаа иштери кызуу жүрүп жаткан кези. Кылкандуу дан эгиндерине кызылча, бедеүңдүү өрөөндөргө сугат иштери жүрүп, жыйноо иштери башталды. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кемин районуна болгон иш сапарында дыйкандардын түшүмү менен таанышты. 11 жылга айыл өкмөтүнүн талаасына өрөөндөр чет мамлекеттен алынып, эң мыкты делген өрөөндөр себилген. Быйыл былтыркыга караганда суу менен камсыз кылуу маселеси өз убагында чечилип, жаан-чыл болгон жылга байланыштуу түшүм да көп болуп жатат. Андан сырткары мына дан эгиндери Россиядан жаңы өрөөндөр келип, Айыл чарба министрлиги аркылуу таратылган дыйкандарга ошол себептен бул Россиядан келген уруктардын дагы түшүмдүүлүгү көп болуп, азыркы турган талаада бул достойный арпасынын түшүмдүүлүгү 50-55 центтен азыр айланып атат. Буудай баягы элдер көп албагандыктын себеби ошондон жердин дагы астыгы жер жетпеген. Ошондон кийин ал жабылып калган. Быйыл мына ушул акимге рахмат, ушулар кайра ач деп, быйыл ушул өрөөнчүлүк 11 жылга өрөөнчүлүк кооператив болуп кайра ачтык. Вакууланы чаптык, алар ошол жанагы 60-тан айланып калды, 55-60. Эми азыр достойный чаап ачат. Кудай буюрса, достойный деле жакшы. Алар 50-ден айланып атат. Быйыл кызылчанын да түшүмү мол болуусу күтүлүүдө. Себеби Кемин районунун дыйкандары эрте жазда эле даярдык көрө баштаган. Учурда 8700 гектардан ашык жерден кант кызылчасынын түшүмү алынуусу күтүлүүдө. Кемин районунда ушул кызылчанын экинчи сугат кызылчанын уже акыбалы жакшы, бардык агротехникалык иш-чараларды дыйкандар аткарып, сугатын өз убагында берип, жана жер семтикичтерди берип, бүгүнкү күндө мол түшүм алабыз деп булар да божомолдоп турушат. Эми жалпысынан область боюнча бардык кызылчалардын акыбалы жакшы. Ошондой эле Кемин районунда 4 гектар жерде беденин биринчи чабыгы аяктап, алдыда экинчи чабыгына кам көрүлүүдө. Дыйкан Талантбек Үмөталиев күндүн аптабына карабастан ишинин майын чыгарууда. Анын айтымында былтыркы жылдарга салыштырмалуу суу тартыштыгы болгон жок. Талаачылык менен окат кылабыз. Ошо бияка беде сепкенбиз. Биринчи чабыгын чаап, экинчи чабыкка даярданып атабыз, сугарып туруп экинчи чабыгын чабабыз. Жыйынтыгы жакшы, Кудайга шүгүр, суу кенен. Белгилүү болгондой, быйыл сугат иштерине айрыкча көңүл бурулган. Анын алкагында каналдарда оңдоп түзөө иштери дагы да болсо байма-бай жүрүүдө. Кемин районунда четте калбастан оңдоп түзөө иштерин 2021 жылы күздө эле баштаган. Канал 3-4 километр полностью моундай айылдын ичи менен кетет. Анан ошого бул гышка деп коет. Бетонировать эткенбиз. Ошо бетонировать этип, калганы да үлгүрбөй калганбыз. Үлгүрбөй калган дегенде элге уже суу бериш керек болуп калгандыгына байланыштуу мы приостановили, жөн эле очистка кылып турабыз. Бирок күздө мына сентябрдын 15-теринде биз дыйкандар менен сүйлөшкөнбүз, чтоб сууну ого чейин сугарып алгыла. Анан кийин биз кыш болгуча, кыш түшүшү арыктарды тазалап, калган гашкаларды коюп чыкканга ушу даярдыктарыбыз даяр биздики. Андан тышкары кылкандуу дан эгиндеринин түшүмү да бай болору айтылды. Карабулак айыл өкмөтүнүн дыйкандары 80 гектар жерден 30-35 центнер түшүм алууда. Дан эгиндери учурда тазаланып, кампага киргизиле баштайт. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл түшүм абдан жакшы болуп атат. Мына бул азыр биз турган жер, бул суу ичпеген кайрак жер. Карабулак айыл өкмөтүнүн Наапа участкасы. Ошол жерде бир 70-80 гектар жер кайрак болот. Ушул жерден 30-35 центнерден түшүм алып атабыз арпа буудайлардан. Бардык ушул кырмандар ушундай кызыл данга толуп турган убагы азыр мына берекелүү болуп, түшүм алып дыйкандар ушул кампалар толуп турган кезек. Ушул дан эгиндеринин оруп жыйналышы менен мен өзүм тынымсыз маалымат алып, жер-жерине чыгып карап, өзүм көзөмөл жүргүзүп атабыз. Бардык жерде ушул райондун жетекчилери, айыл өкмөт башчылары ушул азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чараларды жүрүп жатат. Белгилей кетсек, район боюнча кылкандуу дан эгиндеринин 60-70% жыйналды. Быйылкы жаан-чачындын жетиштүү көлөмү жана жеткиликтүү берилген сугат сапаттуу өрөөн түшүмдүн мол болушуна түрткү болду. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.